Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuwuchilar, biz Muhtasarul Qudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темада, өткөн сабакта biz riba темасына келип токтолуп, рибанын шариатта арам экендигин тууралуу баяндадык. Жана ошондой эле ошол өткөн темабызда риба болуудун иллатын, себебин баяндадык. Кандай болсо риба болот. Бүгүн ошол иллатка, ошол себепке дагы бир токтолуп, андан кийин сабагыбызды улантып кетели. Риба болуу үчүн иллаты бул кайли же вазни болуш керек. Эң биринчиден кайли дегенде бул идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселер, мисалга будай, арпа. Вазни дегени мисалга алтын, күмүш сыяктуу тараза менен тартылып сатыла турган нерселер. Мына ушундай нерселер, мисалга будайды будайга саткан кезибизде бир тарабы ашыкча боло турган болсо, же бир тарабы насыя боло турган болсо арам болот. Ушундай болгон кезде ушул иллат дейт. Ал эми эгерде кайли эмес, идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерсе эмес, тараза менен тартыла турган нерсе эмес, тескерисинче ал метровый сатыла турган нерселерден болсо, же болсо штучный сатыла турган нерселерден болсо, штучныйлер дагы кайра экиге бөлүнөт. Бири-бирине жакын болгон жумуртка сыяктуу нерселер, анан бири-бириден аябай чоң айырмалана турган штучный сатыла турган нерселер бар. Мына ушундай нерселерде эгерде өзүнүн түрүнө, өзүнүн жынсташына сата турган болсоңуз, нак болсо риба болбойт. Эгер канчалык бир тарабы ашыкча болсо дагы. Эмне себептен болбойт? Себеби бул кайли эмес, вазни эмес, таразага дагы тартылбайт, идиш менен өлчөлүп дагы сатылбайт. Ошол себептен баббара болобу, же бир тарабы ашыкча болобу сата турган болсок, нак болсо проблема жок. Риба болбойт. Мисалга бир кой берип туруп, 2 кой алсаңыз, эчтеке болбойт. Бирок мындай нерселерде эгерде бир тарабы насыя боло турган болсо, анында риба болот. Эмнеге? Себеби булар түрлөш болгондуктан, бир жынсташ болгондуктан, бир жагы насыя болгондо риба наса, жанагы насыя риба деген сөз пайда болот да, ошол арам болуп калат. Эми ошол иллат, жанагы себеп, риба болуунун себептери кайра экиге бөлүнөт. Иллат камила деп аталат, иллат нақиса деп аталат. Толук иллат, анан нақис, кемчилик иллат дейт. Толук иллат дегени бул жанагы айтканыбыздай кайли же вазни, жана вазни болуу, анан өзүнүн түрлөшүнө сатуу, өзүнүн жынсташына сатуу. Мында бул түрдө мисалга будайды будайга дейли, арпаны арпага, жүгөрүнү жүгөрүгө, алтынды алтынга сатсак, бул жерде эки нерсе дагы харам болот. Нак сатып туруп бир тарабы ашыкча болсо дагы харам болот, анан бир тарабы насыя болсо дагы харам болуп риба болуп калат. Экинчиси иллат нақиса деп коет. Иллат нақиса дегени бул жанагы кайли вазни экендиги бар, бирок өзүнүн түрүнө эмес, өзүнүн эмесине эмес, башка нерсеге сатылат. Мисалга будайды арпага сатуу. Бул түр иллат нақиса, мына будайды арпага сатканда, караңыздар, будайды арпага сатсак, кадыр бар. Жанагы эмне бул кайлиге кирет. Же болсо алтынды күмүшкө сатканда кадыр бар. Бул вазни, тараза менен тартыла турган нерселерге кирет. Бирок ушундай болгон кезде качан риба болот? Эгерде насыя боло турган болсо бир тарабы. Ал эми эгерде нак боло турган болсо, бир тарабы көп, бир тарабы аз болсо зыяны жок. Мисалга айтсак, эгерде 1 килограмм будай берип туруп, 2 килограмм арпа алсаңыз, нак болсо харам эмес. Же 1 грамм алтын берип туруп 10 грамм айталы күмүш ала турган болсоңуз, нак болсо харам эмес. Ал эми эгерде бир тарабы насыя боло турган болсо, анда арам болуп калат. Калган нерселерди бүт ушундай салыштырып кетебиз иншалла сүйлөмдөрдө. Хоп, бисмиллахиррахманиррахим. Fa iza bi'al makilu bi jinsihi awil mawzunu bi jinsihi mathalan bi mathalin jazal bay'u wa in tafadala lam yajuz. Андыктан эгерде кайли деп эмне дедик? Идиш менен өлчөлө турганды өзүнүн жынсташына сатсак, мисалга будайды будайга сатсак дейт. Же маузун деген тараза менен тартыла турган нерсени өзүнүн жынсташына сатсак, мындай айтканда мисалы алманы алмага сатсак,
Kartoşkаны kartoşkaga sata turgan bolsok, masalan bi masalin, öküteң тарабы бирдей болсо, мисалга 10 кг kartoşkаны 10 kg kartoşkaga сатсак, жазал бай болсо, o da durus болот. Köygöy жок, проблема жок. Wa in tafadala lam yajuz. Al эми эгерде bir tarabı ашыкча боло турган болсо, мисалга 10 kg kartoşkaga 15 kg kartoşka alsаңыз, бартер кылып, ошондо болбойт. Себеби ал риба болуп калат. Жанагы шарттар табылды да, жокордагы. Wala yajuzu bay'ul jayyidi bir radi'i mimma fihi riba illa masalan bi masalin. Riba боло турган нерселерде, riba боло турган, жанагы тараза менен тартыла турган, же идиш менен өлчөлө турган нерселерде эң таза сапаты менен эң начар сапатууну барабар кылып гана сатсаңыз болот дейт. Риба боло турган нерселерде, мисалга алтын менен алтынды сатканда риба болот, ал күмүш менен күмүш сатсаң риба болот. Мына ушундай нерселерде эң таза сорту менен эң таза начар сапаты дагы, сорту дагы эмне болот? Өкүмү бирдей болуп эсептелет. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген? Ва жайидуха ва радиуха саваун. Анын эң таза сапаты бар дагы, эң начар сапаты бар дагы өкүмү бирдей деген. Ошондуктан эң таза сапаттуу алтынды эң начар сапат артынга сата турган болсок дагы эктен тарабынын салмагы бирдей болуш керек. Ошондо гана сата алабыз. Же болсо унду ала турган болсок, мисалга высший сорт унду жанагы экинчи сорт унга сата турган болсок, эктен тарабы бирдей болуш керек. Ошондо гана сиз сата аласыз. Андан бир тарабы ашыкча болсо, меникинин сапаты жакшыраак, меники мыктыраак дей турган болсоңуз, анда сүткорлук болуп калат. Wa iza adima al-wasfani al-jinsu wal-ma'na al-madmumu ilayhi halla at-tafadulu wan-nasa. Эгерде эки сыпат тең табылбаса дейт. Кээ бир китептерде удима деп дагы келген. Эктен сыпат табылбаса, тактап айтканда эмне эмес, жынсташ эмес, бирдей нерсе эмес, алмаштырылып аткан нерселерибиз. Жана вал ма'нал мазмуму илайхи дегенден максат ал кайли же вазни болууду айтат. Агер будай болсо, мисалга кайли, алтын, күмүш боло турган болсо, анда вазни. Мына ошол нерсе өкө теңи табып алды. Түрлөш эмес, бирдей нерсе эмес. Жана ал тараза менен өлчөлө турган, өлчөлүп сатыла турган нерсе дагы эмес. Же болбосо жанагы идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерсе дагы болбосо, анда бирини көп, бирини аз кылып сата берсеңиз не болот экен? Дурус болот. Ошондой эле бир тарабы насия болсо дагы дурус боло берет. Мисалга айталы, бир адам картошкасы бар. Мына ошол картошканы эмнеге сатты? Унга сатты. Картошканы унга сатты дейли. Картошка вазни, ал эми ун кайли дейли. Ун кайли болсо, эгер эски ал төмөндө келет, андагы түшүндүрөбүз. Ун кайли, Абу Ханифанын көз карашы боюнча ун кайли болот. Кайлиге саттык. Мына ушул жерде карасаңыз, эмне болду? Экөө түрлөш, биринчиден бир нерсе эмес, экөө эки башка нерсе, эки башка зат. Заттары эки башка. Анан буларга тиешелүү нерсе дагы жок. Булар өкө тең кайли эмес, өкө тең вазни эмес. Бири кайли, бири эмне болуп жатат? Вазни болуп жатат. Мына ушундай саткан кезде бири экинчисинен көбүрөөк болсо дагы эле дурус боло берет. Бири нак, бири насия болсо да эле дурус боло берет. Мисалга, айыл жерлеринде бар, бир мишок ун берет да, сизден 2 мишок картошка алат. Көйгөй жок, адал болсо да. Wa iza wujida haruma at-tafadulu wan-nasa. Ал эми эгерде эктен сапат табыла турган болсо, эктен васф табыла турган болсо, мындайча айтканда бир зат, бирдей затты эмне кылды? Бирдей затты анан кайли болгон, же вазни болгон бирдей нерсени бири-бирине сата турган болсо, анда бир тарабы ашыкча болсо дагы харам болот, бир тарабы насия болсо дагы харам болот. Мисалга будайды будайга. Будай бул кайли. Кайра эле будайга сатсаңыз, эгерде бир тарабы көбүрөөк болуп калса харам болот, ошондой эле бир тарабы насия болуп калса дагы эмне болот? Харам болот. Wa idza wujida ahaduhuma wa adima al-akharu halla at-tafadulu wa harama an-nasa. Ал эми эгерде экөөнүн бири табылсачы. Экөөнүн бири табылды. Бири дегени айталы булар өкө тең кайли, бирок экинчи тарабы, экинчиси өкө бирдей зат эмес. Өкө эки башка зат болуп, бирок өкө кайылдын астына кирет. Өкө теңин идиш менен өлчөлүп сатыла турган нерселерден. Мисалга, арпа менен будайды алмаштыруу.
Арпа мен будай бул экөө эки башка зат. Эки башка зат. Бирок экөөнүн башына кайли деген сөз чогултуп турат. Идиш менен эски доорларда идиш менен сатылгандыктан, ошол идиштин астында экөө идиш менен сатылуунун астында чогуулар. Бул жерде халлат тафазул, бир тарабы көп, бир тарабы аз болсо дурус болот. Мисалга 1 килограмм будай берип туруп, сиз 3 килограмм арпа алсаңыз болот. Бирок нак болсо, ва харуман наса, ал эми эгерде бир тарабы насия боло турган болсо, анда харам болуп калат. Шуну жакшы эске алалы. Алтын мен күмүш дагы дал ушундай. Мисалга алтынды күмүшкө нак сатсаңыз, эмне дедик? Бир тарабы көп, бир тарабы аз болсо адал. Бирок бир тарабы насия боло турган болсо, харам болуп калат. Ва куллу шайин насса Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ала тахрими тафадулу фихи кайдан фахуа макилун абадан. Ва ин таракан насу фихи ал-кайла. Мислу ал-хинта, ва-шаир, ва-тамр, ва-милх. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам идиш менен өлчөлүп сатылган кезде бир тарабы ашыкча болсо арам болот деп айткан бардык нерселер дейт, ал түбөлүккө не болот? Ошол макил болуп эсептелет. Идиш менен өлчөлө турган нерселердин катарында болот дейт. Эгер канчалык адамдар аны менен амал кылууду таштаган болсо дагы, мисалга дейт будай, арпа, курма, туз. Мына ушуларды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйлык хадисинде эмне деген буларды? Кайли деген. Ачык айкын сөзүндө эмне деген? Кайли. Идиш менен эмне кылынган? Өлчөлүп сатыла турган нерселер. Эгер канчалык азыр биздин доорда булар эмне эмес? Кайли эмес. Азыр биздин доорда туз бер десең килограммдап сатат тузду. Арпаңызды килограммдап сатат, курмаңызды килограммдап сатат. Эч качан жанагы идиш менен өлчөп сатышпайт. Бирок Пайгамбар Абу Ханифа эмне дейт? Пайгамбар текст кылып айтканбы? Ал кайли, болду, түбөлүккө чейин кайли. Адамдардын адаты бул жерде каралбайт дейт. Ва куллу шайин насса Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ала тахрими тафазулу фихи вазнан фахуа маузунун абадан ва ин таракан насу ал вазна фихи мислу захаби вал фидда. Кайсыл нерсени бартер кылган кезде ашыкчасы, салмак жактан ашыкчасы арам болот деп айткан болсо Пайгамбар, ал кыямат күнүнө чейин ал таразага тартыла турган буюм болуп эсептелет, нерсе болуп эсептелет. Эгер канчалык адамдар аны таразага тартууну токтотушкан болсо дагы. Кыскасы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайсыл нерсени тараза менен тартылган кезде арам, бир жагы ашыкча болсо арам деп айткан болсо, булар ошол тараза менен тартыла турган нерселерге кирет. Бул ал эмне? Алтын менен күмүш дейт мисалга. Эгер канчалык адамдар ошол таразага тартылууду токтоткон болушса дагы, булар кыямат күнүнө чейин эмне болуп эсептелет дейт? Вазни болуп эсептелет, тараза менен тартыла турган нерсе болуп эсептелет дейт. Бул Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын пикири. Бул пикирлеринин далили, эң биринчи далилдери. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга моюнсуну бизге милдет дейт. Ошондуктан Пайгамбар өзү айтып атабы, кайли деп, бул кайли дейт. Биздин салт каралбайт бул жерде дейт. Вазни дедиби, вазни болот дейт. Салтыңыз каралбайт дейт. Пайгамбардыга моюнсуну бизге милдет дейт. Ати Аллаха ва ати ор Расул. Аллага жана Алланын элчисине баш ийгиле дейт. Экинчиси, Пайгамбардын хадиси салттан күчтүү дейт. Салттан күчтүү болот дейт. Себеби салт кээде бизге туура эмес нерсе дагы, батыл нерсе дагы бизге, батыл нерсени дагы бизге эмне кылып коюшу мүмкүн? Салт катарында калыптанып калышы мүмкүн. Туура эмес нерсе дагы. Мисалга, кээ бир жерлерде мурунураак бир доорларда, бир аз эле мурунураак 90 канчанын жылдары. Ушундай адат бар эле да, мүрзөгө алып барып бирөөдү жаңы көмсө, ошол жерге алып барып башына майчыраак коюп коюшат эле. Бул деген мындай деген сөз жок да. Шариатта ал исрапкерчиликке жатат, андай кылууга болбойт. Ошон үчүн кээде салт, батыл нерсе дагы салт болуп калышы мүмкүн. Андыктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү, хадиси мунга караганда күчтүү далил болот дейт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, салт белгилүү жамаатка гана, белгилүү элге гана салт болот дейт. Салт үчүн далил болот дейт. Ал эми хадис бардыгыбызга эмне болот? Далил болот дейт. Мисалга алып карай турган болсок, азыр мына бизде Кыргызстанда 7 област боло турган болсо, 7 областтын орток салты дагы бар, орток эмес дагы салттары бар.
Бул региональный караш керек bunday маселелерди. Чоң Алайда бар нерсе балким Баткенде жок, Баткенде бар нерсе балким Ошто жок, Оштогусу Жалал Абадта, Таласта, Көлдө, Нарында. Ошентип өзүбүздө орток эмес болгондагы бир салттарыбыз эмне экен бар болушу мүмкүн. Ошондуктан эгерде орток эмес салттар боло турган болсо, ал ошол элге гана тиешелүү не болот? Далил боло алат. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси жалпы элге далил болот. Жалпы элге, ал бөлбөйт. Ал сен кайсыл региондонсуң, кайсыл областтансың, кайсыл айылдансың, ал каралбайт. Ошондуктан бул күчтүү дейт. Пайгамбардын сөзү күчтүүрөөк далил болот дейт. Бул кимдин далили де? Абу Ханифа жана имам Мухаммадтын далили. Ал эми Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы боюнча андай эмес. Абу Юсуфтун көз карашы боюнча салт далил болот дейт. Салт далил болот. Себеби эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, ошол хадисте айткан кезде салт ошондой идиш менен талтыруу салт болчу дейт. Ошон үчүн айткан дейт. Салтка тиешелүү салтта бар эле ошон үчүн айтты дейт. Эгерде пайгамбар мындайча айтканда биздин доордо жашап тараза менен тарткандарды азыр көргөндө пайгамбар аны эч качан идиш менен сатыла турган деп айтмак эмес эле дегендей кылат. Ошон үчүн бул жерде фатва мына ушул Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашына берилген. Бирок Абу Юсуфтун пикирин ала турган болсок, кээ бир региондорубузда кээ бир мамилелер бар, кээ бир соода саттыктар бар, арам болуп калат да. Ошондуктан бул жерде жанагы немеге карата регионго, салтка, жашоо жериндеги бир нерселерге караганда соода саттык мамилелерине ошого жараша фатва бергендик дагы да туура болот. Себеби эгерде азыр биз түптүз эле Абу Юсуфтун сөзүнө фатва берген деп алып алсак, кээ бир айылдарыбызда мындай соодалар бар да. Азыр биз айттык да, будай бул эмне дейбиз? Кайли дедик биз. Абу Юсуф боюнча не болду азыр? Вазни болуп калды. Эми вазни боло турган болсо, айыл жерлерде соодагерлер ал барат да будайды картошкага берип келет. Картошка вазни, будай да вазни. Булар насыя сатат. Ал барат будайды таштайт, анан күзүндө барат да картошканы чогултуп алат. Же будайды таштайт, күзүндө барат да алманы чогултуп алат. Ушундай эгерде ушул маселеде биз Абу Юсуфтун сөзүн ала турган болсок, ошол айылыбыздын соода саттыгы эмнеге айланды? Арамга айланды. Себеби бир жагы нак, бир жагы насыя болуп калды, харам болуп калат. Ошон үчүн булдай жерге баянгы машаккат болбош үчүн, элдин болгон мамилелерини бүт эле арамга чыгарбаш үчүн жанагы акыбалга жараша кээде Абу Ханифа рахматулла алейхилердин сөзүнө, кээде Абу Юсуфтун сөзүнө фатва бергендик туурарак болот. وَمَا لَمْ يَنُسَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ. Ал эми кайсыл нерсе тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айкын айткан болсо, ал нерсе адамдардын адатына калтырылат. Адамдардын адатында тараза менен тартабы? Тараза. Идиш менен сатылабы? Идиш. Кандай болсо, ошол элде кандай болсо, мисалга бизде картошка кандай сатылат? Тараза. Пияз? Тараза. Ушуга жараша кете берет. وَأَقْدُ الصَّرْفِ Ма вака ала джинсил асман. Китептин жазуучусу рибаны түшүндүрүп бүткөндөн кийин сарф соодасынын баяндоого киришти. Биз жокоруда айтканбыз, бөлгөн кезде сарф деген соода бар. Бул бизде жанагы валютчик деген сөз. Ал эмне десе, сарф соодасы эмнесе? Ма вака ала джинсил асман. Ал акча, мусамман эмес, акчалардын жынсына не болгон түзүлгөн келишимди эмне деп коет экендер? Акду сарф деп коет. Мисалга алтынды алтынга, алтынды күмүшкө алмаштыруу, акчаны акчага, акчаны долларга, долларыны российскийге, российскисini казакскийге, мына ушуларды бардыгын эмне деп коет? Акду сарф деп коет. Ю'табару фихи кабду ивазайхи фил маджлис. Эми ушундай соодада, мисалга алтынды алтынга алмаштырган кезибизде, же алтынды күмүшкө алмаштырган кезде, ошол келишим түзгөн жерде дароо жанагы алмаштырылып аткан буюмдарды колго алууну эске алынат. Зарыл бул. Эгерде келишим түздү, мисалга мен Айдар шейхке 1 грамм алтынды 5 грамм алтынга саттым. Ошол жерде ал мага берип, мен ага бербей турган болсом, бул соодабыз бузулуп кетет. Риба болуп калат, туура эмес болуп калат. Нак колма-кол бири-бирине берип эмне кылыш керек? Алыштары керек. Ва ма сиваху мимма фихи риба ю'табару фихи ат-та'yin.
Wala yutabaru fihi taqabus. Al эми алтын менен күмүштөрдөн сырткаркы нерселерди, мисалга жанагы будайды будайга алмаштырган кезибизде, бартер кылган кезибизде, анда дайындоо шарт. Белгилөө, мына ушул будайды, мына ушул арпаңызга саттым деп айтуу шарт. Ошол жерде дароо алып кетүү шарт эмес. Кийинирээк келип да жүктөп кете берсе боло берет. Главный ошол жерде дайындап коюш керек. Дайындап койдуңуз, болду. Ошол шарт. Колмо-кол мана алыңыз, мына мен алайын деп туруп ошол жерде ар кимиз өзүбүздүн машинабызга жүктөп кетүүбүз дароо эле ошол заматта шарт эмес экен. Кийин да келип жүктөп кете берсе эмне боло берет. Бул эмнеден келип чыгат? Бир нерсени ошол жерде кошумча кылып кетейин. Акча соода саттыкта дайындалбайт. Дайындалбайт дегендин мааниси, мисалга мен Айдар Шейхтен айталы бир китеп сатып алдым да. Бир 10 сомдук көрсөттүм. Айдар Шейх мына 10 сом. Дедим, ушуга 10 сомго китепти бериңиз дедим. Аны макул деди. Анан мен ал 10 сомду салып коюп, башка 10 сом чыгарып бердим. Боло берет, соодада боло берет бул. Соода саттыкта ошол бир акчаны белгилеп койсоң, дана ошол акчаны берүү шарт эмес. Ошол башкасын берип койсоңуз эле боло берет. Ошол купюрду бериш шарт эмес да. Аманатта шарт. Эгерде Айдар мага 10 сом бир купюр берди, өзүнүн номери бар. Ошону аманатка калтырып кеткен болсо мага, мен дана ошону кайтарып беришим керек Айдарга. Эгерде аны иштете турган болсом, мен аманатка кыянат кылган болом. Сактабаган болуп эсептелем. Ал эми башка буюмдар, акчалардан тышкаркы буюмдарда, мисалга будай буларда андай эмес. Буларда жанагы дайындалып калат. Мына ушуну көрсөттүңүзбү? Мына ушул будайды берем дедиңиз, ошол будайды беришиңиз керек болуп калат. Акча менен арпа, акчадан сырткаркы нерселер дайындоо менен эмне болот? Дайындалып калат. Мына ушуну берем десеңиз, мына ушул будайга мага арпа берсеңиз, ошол будайды беришиңиз керек болуп калат. Акча андай эмес. Акчада бир купюрду көрсөтүп, башка купюр берип койсоңуз да эмне жарай берет. Бул немеске ошондон чыгат да көбүнчө. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك الدقيق بالسويق. Budайды унга, budайды талканга сатууга болбойт. Ошондой эле унду талканга дагы сатууга эмнекен болбойт. Барабар кылып сатсаңыз да мүмкүн эмес, бир тарабы ашыкча болсо да эле мүмкүн эмес. Такыр бул нерсе эмне болбойт экен? Рухсат берилбейт. Барабар да мүмкүн эмес, ашыкча сатуу дагы эмне эмес экен? Мүмкүн эмес болуп калат. ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. Имам Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы боюнча этти жаныбарга некен, жаныбарга сатууга болот дейт. Эт берип жаныбар алсаңыз болот. Этти берип, мисалга мен жанымда 30 килограмм эт турат, айталы. Ошону берип туруп бир козу алсам эмнекен, бир кой алсам болот деген сөз. Нак болсо бирок. Бунун эрежеси бар. Дагы бизде күзгү козу дешет, ал күзгү козу барбы жокпу андай нерсе жарабайт. Нак боло турган болсо, ушундай алмаштырсак эмнекен болот. وقال محمد لا يجوز حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان فيكون اللحم بمثله والزيادة بالسقط. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi aytты. Et ayvandагы жана жаныбардагы нерседен көбүрөөк болбоюнча дурус болбойт деди. Et жаныбардагы этке караганда көбүрөөк болуш керек дейт. Мисалга 20 килограмм, 40 килограмм чыга турган кой болсо, сиз 30 килограмм эмне беришиңиз керек? Айтады, 20 килограммдан ашуу эмне беришиңиз керек? Эт. Ошондо жанагы билесиздер да, живой вестин жарымы минус болот. Живой вес 40 килограмм чыкса бир кой, анын жарымы минус болот да сойгондон кийин. 20 килограмм чыгат. Эгерде сиз 25 килограмм эт берип туруп жанагы 40 килограммды койду алсаңыз, ошондо 20 килограмм этиңиз 20 килограмм эттин барабарына болот да, калган 5 килограммы эмненин барабарына болуп калат? Жанагы шыйрагынын, башынын, ичегилеринин барабарына болуп калат. Анда эт эмесинин тушуна келип калат. Да бирдей зат болбогондуктан экөө эмне болуп калат? Риба болбойт. Риба болбой калат. Ошон үчүн бир тарабы ашыкча болуш керек дейт. Бирок бул жерде фатва Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун сөзүнө берген. Ал кавлу роджи Абу Юсуф менен имам Абу Ханифанын пикири. Этти жаныбарга сатсаңыз эмне экен болот деп.
ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة وكذلك العنب بالزبيب. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin göz kararı boyunca jetilgen kurmanı kurgatılalık jetilgen kurmanı kurgatılgan kurmaga satууга болот. Бирок өктен тарабы бирдей салмакта болуш керек. Бирдей салмак болсо, мисалга 5 килограммды 5 килограмм сатсаңыз болот дейт. Ошондой эле жүзүмдү мейизге дагы сатсаңыз эмне дейт болот. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча болбойт. Фатва мына ушул шакирттердин сөзүнө берилген, урматтуу окуучулар. Ал каул рожих бул маселеде кимдин пикири экен? Шакирттеринин пикири. Ошон үчүн курманы мындай жетилген мындай кургатылган курманы кургатылган курмага барабар сатсаңыз да эмне экен? Болбойт. Бул үч имамдын дагы пикири. Имам Абу Ханифанын шакирттери Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын эле эмес, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад Хамбалдарынын пикири ушундай. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жаныга келип ушул маселени сураган кезде пайгамбар айткан экен да, кургагандан кийин ошол азаябы дегенде тигилер ооба деп жооп беришкен экен. Ооба дегенде анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам андай болсо мүмкүн эмес деген экен. Мына ушул хадисти карманып бул аалымдар эмне деген? Мүмкүн эмес деген жана ушулардын пикири дагы эмне болгон? Туура дешкен аалымдарыбыз. Туурарак дешкен да. ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج. Кээ-бир китептерде шираж деп дагы келиптир. Hatta yakuna الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم. فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجيرة. Зайтунду билесиздер. Зайтун жанагы неме? Зайт деп анын майын айтат. Симсим деп күнжүт. Күнжүттү айтат, шайраж анын несин айтат? Майы дейт. Кыскасы зайтунду өзүнүн майына, симсимди өзүнүн майына сатсаң болот. Бирок качан болот? Эгерде май жанагы зайтундагы бар майдан көбүрөөк болсо. Таза зайтун турат, анан анын майы турат. Мына ушул сиз сатып жаткан зайт май зайтундагынын сыгылып алгандан кийин эгер канча май ошондон көбүрөөк болсо, ошондо дурус болот дейт. Эгерде экөө барабар боло турган болсо болбойт дейт. Мында эгерде ушундай болсо кандай болот? Жанагы майдын тушуна келет. Мисалы айталы 10 килограмм зайтундан 5 литр май чыгат дейли. Мисал, биз билбейбиз эми анык канча чыккандыгын. Сиз ошондо 6 литр не кыласыз? Май берип туруп, эмне кыласыз? 10 килограмм зайтун сатып алсаңыз, эмне экен? Болот. Ошондо эмне болот? Жанагы сиздин 5 литриңиз, мунун 5 литринин барабарына болот. 1 литриңиз жанагы зайтундан чыккан, жанагы маслобойкадан чыгаргандан кийин жанагы отходунун несине болот? Тушунда болуп калат. Күнжүт дагы дал ушундай болот. Мисалы айталы сизде 10 килограмм күнжүт бар. 10 килограмм күнжүтүңүздөн айталы 3 литр май чыгат деп коелу. Мисал. Анан сиз бер жакта 3,5 литр майды алып туруп, бул жактагы 3 литр май менен алмаштырсаңыз болот экен. Ошондо 3 литр майдын барабарына болуп, жанагы жарым литриңиз андан чыккан отходдун несине болот? Барабарында болот. Анда бирдей жынска, бирдей зат болбогондуктан не болуп кетет? Соуда дурус боло берет. Ва яжузу бай'ул лахмани ал-мухталифати бa'daha bi ba'din mutafazilan. Эки башка этти, эки башка жаныбардын этини бири-бирине ашыкча сатсаңыз да эле боло берет. Болгону өкө тең эмне болуш керек? Нак болуш керек. Мисалга 1 килограмм уйдун эти берип, 1,5 килограмм эгерде койдун эти алсаңыз болот деген сөз. Бирок жынсына болсо, койго боло турган болсо, бир тарабы ашыкча болсо мүмкүн эмес болуп калат. وكذلك ألبان الإبل والبقر والغنم بعضها ببعض متفاضلا. Ошондой эле уйдун, төнүн, майда малдын сүттөрүнү бири-бирине ашыкча нак болсо сатсаңыз эмне экен? Боло берет. Бирок түр-түрүнө болсо, уйдукун сүтүн уйга, койдукун койго, анда бир тарабы ашыкча болсо да харам, бир тарабы насия болсо дагы харам. Ал эми булар эки башка жаныбардын сүтү болгондуктан нак болсо бир тарабы ашыкча болсо дурус болот, насия болсо эмне болуп калат? Харам болуп калат, риба болуп калат. Ва халлу дакали би халлил инаби мутафазилан. Жана дакал дегени бул эң начар сорт курманы айтат. Мына ушунан эң начар сорт курмадан алынган уксузду жүзүмнүн уксузуна биrini көп, биrini аз кылып алмаштырсаңыз эмне экен? Боло берет, бартер кылсаңыз. Ва яжузу бай'ул хубзи бил хинтати вад дакиқи мутафазилан.
Nandı buğday менен unga ашыкча кылып сатсаңыз эмне экен боло берет. Себеби биздин доорда дейт, жанагы хубус бул ададиге кирип кетти, штучный сатыла тургандарга кирип кетти. Ошон үчүн бир тарабы ашыкча, бир тарабы кем болсо деле боло берет деген сөздү айтат. Бирок колма-кол болуш керек да. Колма-кол ушундай сатышыбыз керек. Вала риба байнал маула ва абдихи. Кожоюн менен кулунун ортосунда риба болбойт. Себеби кулунун колундагы нерселер бардыгы бул кожоюнунун неси болот, мүлкү болуп эсептелет. Вала байнал муслими вал харби фи дарил харб. Капырлардын мамлекетинде мусулман менен капырдын ортосунда дагы эмне болбойт дейт? Риба болбойт дейт. Бул Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы. Ал эми Абу Ханифа рахматуллаху алейхи шакирттеринин көз карашы боюнча, башка имамдардын көз карашы боюнча, урматтуу мусулман бир туугандар, капырлардын мамлекети болсо да эле сүткорлук болуп эсептелет. Мусулман менен капырдын ортосунда. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи дагы ошол капырлардын мамлекетиде качан уруксат берет дейт? Эгерде мусулман пайда тапса, ошол жерде мындайча айтканда акча берүүчү мусулман болсо, тиги капыр буга көбөйтүп төгү бере турган болсо, ошондо гана болот деп айткан Абу Ханифа рахматуллаху алейхи. Андыктан биздин доорларда азыр иллатыны карасаңыз, эгер мусулмандын пайдасына болсо дегенди мааниси мусулман ошол акчаны берсе деп атат да. Анан тигилер көбөйтүп берсе. Ушул иллатты алып карай турган болсок, бизде кээ бир адамдар сырткы мамлекеттерде жашайт да, өзгөчө мисалыга мындай мигрант болуп барып, Канадада жашап атышат, Россияда жашап атышат. Алар ай сайын акча төлөйт. Ал жерде бир топ жылга жашайт. Бир канча миң акчасы ошого чыгып кетип калат да. Ошон үчүн аларда арзан баада балким кредит условиялары Европада көбүрөөк да. Аларга жанагындай квартплат төлөгөнгө караганда үй алып ала турган болсо арзаныраак түшүп калат. Анан бизнесиңизди кыласыз, иштеп жүрө бересиз да, кийин кайра сатып үйүңүзгө алып келе бересиз. Мында мусулман пайда кылып калат да, ушундай кылса. Европада ушундай условиялар бар да, ушундай шарттар бар. Ошондуктан ошондой мамлекеттерде биздин аалымдарыбыз жанагы Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикиринин жанагы мусулмандын пайдасына болсун деген иллатыны карманып туруп фатва беришсе бир болчудай бир маселелерден да. Аллах таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.